Кайсыдыр bir аудиторияда bir устаз сураган экен. Мен бардыңыздардан суранам. Тегеректин барын караңыздар. Максаты жок жасалган, максаты жок жаратылган нерсени ким таап берсе, мен канчадыр bir сумманы айтып туруп, ушунча байге коем. Сооронго деп. Шакирттер кыдырып бары жокту издеп тытыйды дейт. Максатсыз эмне бар экен? Жөн эле жасалып калган эмне бар экен деп. Эчтекен таппады дейт. Ар бир нерсенин орду бар экен. Ар бир нерсенин жаралууда, жоксо жасалууда устазы тарабынан бир максат көздөлгөн экен. Анын кереги тийди, тийбегени башка нерсе, бирок жаратылганда, жасалганда бир максат менен жасалган экен. Күзгү кандайдыр бир максатта, камера кандайдыр бир максатта, телевизор кандайдыр бир максатта, компьютер кандайдыр бир максатта, мына кыйчылдап аткан отургуч да кайсыдыр бир максатта жаралып жасалгандыгы анык экен. Бир да нерсе, силер дагы эксперимент кылып, үйүңөрдү айланаңар бир карап чыгыпчы. Ар бир нерсенин максаты бар, максатсыз эчтеке жок. Ошондон улам биз ойлонобуз. Мына ошолордун эң туу чокусуна жеткен маклук менмин. Айвандан да бийикмин, жинден да бийикмин. Алла субханаху ва таала периштелерди сажда кылдырды мага. Мен максатсыз жаралып калышым мүмкүнбү? Ата-энем бирин-бири сүйүп жакшы көрүп эле, анан кийин мен түккө туулуп калышым. Бу кандай нерсе? Анда муногун нерселерден да эң төмөн болуп калбайбы? Мен максат жок болсо менде. Мына ошол жерде адам адаша турган жери ошол жерге келип токтойт экен. Адамдар максатын, жок, конечно максатым бар дейт. Кана айтчы десең, өздөрү койгон максат дейт. Мен максатым бактылуу болуу. Мен максатым ата-энемди бактылуу кылуу. Мен максатым Кыргызстан өнүккөн мамлекет болуусу. Мен максатым космоско учуу. Бардыгы максатты өзү койгон. Мунун эң күлө турган жери, ал максаты ишке ашап ашпай башка нерсе, ишке ашуу жолун билиштик, билбестик ал башка нерсе, бирок бул максатка жетүү менен адам токтоп калбайт, андан башка да максат пайда болот да. Бирөө айтат, мен улам сурайм да, бир студентимен сурадым. Студенттерден дайым эле ошону сурайм. Максатыңыздар эмне? Окууну бүтүү. Так, окууну бүткөндөн кийинчи. Анан илим доктор болуу. Доктор болуп алып эмне кыласың? Анан көп айлык иштейм. Анан көп айлыкты иштеп алып эмне кыласың? Анан үй бүлө курам. Анан үй бүлө куруп алып эмне кыласың? То есть бир максаты экинчиге себепкер болуп кетип атат. Демек бул максат эмес экен да, бул каражат экен да. Көп айлык табасың үй бүлө багыш үчүн. Үй бүлө багышка каражат экен да. Максат эмне анда? Ошол жерден тыянак келет. Адам өзүнө өзү максат кое албайт экен. Жана адам өзүнө койгон максаты туура эмес болот экен. Анткени бул жашоодогу нерсенин бардыгы ансыз да бар нерсе экен. Белгиленген кандайдыр бир чек ал максат эмес. Кандайдыр бир деңгээлге жетүү ал максат эмес. Ал ошол деңгээл. Ага жетүү. Максатты бизди жараткан жаратуучу коет экен. Камерага максатты камераны жасаган завод коет. Бул камера жасалуудан максат адамдардын түспөлүн телевизорго алып чыгуу. Телевизордун максатын телевизорду жасаган завод коет. Бул телевизордун максаты адамдарга камера алып берген түспөлдү көрсөтүү. Компьютердин максаты адамдардын жашоосуна мындай операцияларга жардам берүү. Күзгүнүн максаты адамдарга мындай. Ким коюп атат? Жасаганы коюп атат. Адамды жасаган уста, чебер максат койбоду десе, максатты койгон. Адамга максат койгон. Адамды мен муногу нерсе үчүн жараттым деп. Бирок аны адам билбей, күзгү айтып атат. Мен балкамын. Менин максатым жаңгак чагуу деп атат күзгү. Күлө турган нерсе. Балким күлүп аткандырсыздар. Телевизор айтып атат. Менин максатым сандык үстүмө төшөп жыйылыш керек деп атат. Камера айтып атат. Менин максатым оюнчук, балдар менен ойнош керек. Ар ким өзүнө максат коюп алган. Буну карап туруп күлөбүз, койчу. Сен
Такыр башка максатта жасалгансың, сен башка максатта, сен башка. Адам да ошондой. Аллах субхану ва таала койгон максатты билбесе, ошентип дөөрөй берет экен. Ошентип күлкү боло берет экен. Адамдын турмушундагы күлкү, мына максатсыздык, бул күлө турган эмес, бул трагедия экен. Адам бир өмүр жашайт, өзүнүн адам экенин билбей өтүп кетет. Адам эмне экенин билбей өтүп кетет. Ал адаммын деп жүрөт албетте. Ооба, мен күзгүмүн, бирок жаңгак чага турган күзгүмүн. Жаңгакты ушундай жалпайтып кое турган күзгүмүн. Адам ошондой элестетип алган. Мен адаммын, бирок мен мынандаймын. Адамдын жараткан жаратуучусунан коюлган максаты такыр башка экен. Адам болуу үчүн, адам өзүн адам сезүү үчүн аны жараткан жаратуучудан максатын билиш керек экен. Мына ошондо, мен мына итке коюлган максат, Аллах Таала мындай максатты коюптур. Ишекке мындай максатты коюптур, чочкого мындай максатты коюптур, балыкка мындай максатты, мага мындай максатты коюптур. Мен мына үчүн жаралыптырмын деп билүүсү менен башка хайвандардан бөлүнөт экен, жана абзел болуп өсөт экен. Адамдын максатын билебиз десек, мына камераны, телевизордун, компьютердин, тобагылдын базарда саткан чайнектин да ичинде кагазы болот, завод салып коет. Камеранын мындай китеби бар. Машинелердин китептери бар, мындай. Компьютердин да китеби бар. Муну кантип иштетиш керек? Муну кантип токко сайыш керек? Кантип тазалаш керек? Кантип көтөрүп жүрүш керек? Эрежеси бар буга мамиле кылуунун. Ар бир болор болбосо айтып коем, чайнектин ичинде бир барак кагаз бар. Чайник фарфоровый, вместимость 2 литра деген. Хранит в холодном месте. Мындай нерселерди куйганы болбойт деген жазуулар бар. То есть харам, халалдары бар. Адамдыкы жокпу? Ушундай нерселерди жасап аткан эң маклукаттын төрөсү болгон адамдын ондай китеби жокпу десе бар. Биздин да жараткан жаратуучубуз, биздин кантип жашообузду көрсөткөн китебибиз бар. Аны Куран дейбиз. Китебин кайсы десе Куран деп шын айтат. Мен жөн давдырап эле ата-энем бирин-бири сүйгөн үчүн пайда болуп калган бир нерсе эмесмин. Айдер ажосу, койдер кожосу жок, давдыраган нерсе эмесмин. Бир максат менен жаралган адаммын. Жана менин китебим бар, менин жашоомду үйрөтө турган. Ал менин Кураным. Ошо Куранды ачып карай турган болсок, максатыбыз жазылып турат. Мен адамдарды, ошондой жиндерди дагы мага гана ибадат кылуу үчүн жараттым. Караңыздар, ушул жерде биздин жаралуудагы максатыбыз турат. Мага гана ибадат кылууга жараттым. Башка нерсени айтпады. Акчага, аялга, бийликке, мансапка, нафсиге кулдук кылуу үчүн деген нерсе жок. Же мага чүчүт кулдук кылып калган нерсени дүнүйөгө кулдук кылсын деген нерсе жок. Мага гана кулдук кылуу үчүн жараттым. Кулдук дегенди биз мурдагы сухбаттарыбызда айттык, 24 сааттык жашоосун Аллах субхану ва тааланын көрсөткөнүндөй, пайгамбары үйрөткөндөй жашоо үчүн кулдук дедик. Аллахка кулдук. Мага гана 24 сааттык жашоосун мен буйргандай, пайгамбарым көрсөткөндөй жашоо үчүн жараттым. Ошону менен ал адам, ошону менин сүйгөн кулум, пендем деп атат. Жаралуудагы максатты билбестик чоң трагедия. Чоң трагедия. Ар бирибиздин максатыбыз бар. Ар бирибиздин Аллах субхану ва таала койгон максатыбыз бар. Ушуну табайлык эле. Кулдук эмне экенин билелик эле. Биз акыл парасатыбыз жетик болсо, али аракка, наркозатка ууланып калбаган болсо, али пам парасатыбыз талкаланып кетпеген болсо, биз Аллахыбызга кулдукка өтөбүз. Жана ошондо билебиз кандай бир сонун макулук экенибизди. Адам деген мындай турбайбы, мен адам эмес турбаймын буга чейин деп, ошончолук чыканабызды тиштегендей болуп тооба кылабыз. Ошон үчүн максатты билишибиз керек.